Эгерде мурда ушу сокулукта кимдир бирөө баягы бизнесмендерди, предпринимательдерди коркутуп, үркүтүп же башка кылып жүрө турган болсо алар жок, болбойт да. Эгер ошолордой боло турган болсо маалыматты бергиле экен. Эч кимге муктаж болбош керек. Бардыгы өзүнүн ак эмгеги менен, ак ниеттүүлүк менен тапкан акчасынбы, дүнүйөсүнбү жакшылыкта бала чакасына жумшап, ойноп күлүп жүрүш керек. Кимдир бирөө келип аныкын тартып албаш керек. Кимдир бирөө келип зордук зомбулугун көрсөтпөш керек. Бардыгы мыйзам чегинде гана каралыш керек. Мына биз ушуга жетиштик. Бул биринчиси. Экинчиси, мамлекетибиздеги уюшкан кылмыштуулукка эле тете болгон жана керек болсо андан дагы коркунучтуу болгон коррупциялык элементтер. Мына эгерде ушул жерге стадионго деп акча бөлүнө турган болсо, 100 миллион. Ошонун жарымы таланып жок болмок. Бири тендер уюштурмак, бири тигинсен жулуп жемек, бири кымбаттатып жемек, бири дагы башкасын алып жемек. Ушинтип отуруп, жумуш биринчиден начар аткарылмак, элге жетмек эмес. Экинчиден коррупциялык элементтер менен ошол мамлекеттин бюджети жок болуп кетмек. Эми андай болбойт. Мамлекетти мына кечээ мен мурдагы күнү өткүздүм, Министерство природных ресурсов менен бүт коллективин чакырып, министрин, замдарын, начальник управления чакырып туруп, бардыгына туруп айттым. Ошолор менен чогулуш өткүздүм да, чоң. Коррупциялык элементтер боюнча. Ар бир министрликтер менен, облустук администрациялар менен, мамлекеттик мекеме ишканалары менен ушуларды мен өткүзүп турам. Ар дайым өткүзүп, аларга жеткизип атам. Эми мамлекеттин тегерегиндеги бир биздин природный ресурс деп коет, жанагы байлыктарыбыз, кен байлыктарыбыз бирөөгө жөндөн жөн берилип же сатыла турган болсо, бардыгы башы менен жөө берет. Андай болбойт. Кечээ эле мен указание бердим, 23 алтын лицензияны кайтарып алдык. Себеби бул жерде чырмалышкан мафия болуп кеткен. Ошол эле биздин алтын кен байлыктарыбызды биринен сатып алып, биринен сатып, мамлекетке эч нерсе түшпөйт. Ошол каяктагы чет жактагы адамдарды байып жүрө беришкен. Андай болбойт. Мамлекеттин байлыгы мамлекеттин ичинде жашаган элдерге таандык болуш керек. Ушул сөздү биз аягына чыгарышыбыз керек. Сөздү айтып коебуз, ана самом деле карасаң, бул тоодо Кытай казып жүрөт, эч кандай пайдасы жок мамлекетке. Тиги тоодо башкасы казып жүрөт, жакынкы мамлекеттерден. Тигил тоодо болсоң, дагы башкасы казып жүрөт. Эмне болду? Лицензиям бар. А лицензиянын эмне пайдасы бар мамлекетке? Пайдасы жок. Мамлекеттен алганы болгону мүмкүн бир нече ондогон миң сомдорго алган, а сатканда бир нече ондогон миллион долларга сатып атат. Мына ушул нерселердин бардыгын биз аз контролго алдык. Мамлекетибиздеги бүгүнкү күндө чыгарылып аткан алтындардын 1 килограммы дагы биздин уруксатсыз эч жака чыкпайт. А мурда кандай болчу эле? Мурда айына бир жолу самолет келип, ушул аэропорт Манастан алтындар жүктөп алып чыгып кетчү эле. Андай жок азыр. Андай жок. Ошондуктан бюджетибиз көтөрүлдү. Ошондуктан мүмкүнчүлүгүбүз ачылды. Коррупция менен күрөш боюнча мен аягына чыктык деп айта албаймын. Себеби бул нерсе өтө эле чоң болуп кеткен, көлөмү өтө чоң болуп кеткен, жана мунун аягына чыгыш кыйын болуп атат. Бирок муну аягына чейин чыгарабыз. Муну аягына жеткизебиз. Так, ким коррупция менен мындан аралашкан болсо, мамлекеттин бюджетине кол салам дей турган болсо, мамлекеттин байлыгына, элдин жерини талап тонойм дей турган болсо, татыктуу жазасы мыйзам чегинде алат. Жаза албай калган эч ким болбойт. Мына ушуну биз айтышыбыз керек. Ушул эле Сокулук районунун тегерегинде туура эмес кеткен жерлер, туура эмес приватизация болгондор, мамлекеттин жерини басып алып, эч нерсе кылбастан жөндөн жөн 3 гектар, 2 гектар, 1 гектар, 10 гектардан басып жаткандардын баарын текшерип чыгабыз. Баарын текшерип чыгабыз, мамлекетке кайтарабыз. Кайтарып элдин мамлекетти күчтүү мамлекет кылып жасайбыз. Ошо ойдан калтырып кое турган болсок, мүмкүн бир адам 5 гектарды ээлеп алды. Ошол эле мезгилде башка адамдар 4 сотук жерге жетпей жүрүшөт. 5 сотук жерге үй салганга жетпей жүрүшөт. Мен бир мисал айтайын, Жалал Абадка барып, мамлекеттин башчысы, президентибиз акча бөлүп берип, таап, ипотекага үй салгыла, жөнөкөй адамдарга үй салып берейли.
жөнөкөй адамдар да үйлүү болсун деген ушундай чоң бир максатты коюп жөнөттү эле. Мен өзүм барып мэрди чакырып, үй салганына келдик биз. Бизге жер бергиле, мына мамлекет акча берди деп барсак, жер жок дейт. Кандай жер жок? Жер жок дейт, эч нерсе жок бизде дейт. Бардыгын талап тоноп алып кетишкен. Аны акырын карай баштадык. Бүгүнкү күндө 20 гектардан ашык жер таптык шаардын ичинде. 3 гектар, 5 гектар, 1,5 гектар, 4 гектар кылып ээлеп алышкан. Так. Ошонун сыңарындай биз элди ойлобостон эле ошол жеке капчыкты, жеке өзүбүздүн байыганыбызды, жеке адамдардын жакшы жашоосун ойлоп жүрүп эле мамлекетти ойлобой калганбыз да. Эми андай болбойт. Кудай кааласа, Кудайым буйрса, тынччылык болуп турса, мамлекетибиз жакын күндөрү ушул башка мамлекеттер менен тең тайлашып калат. Билесиздер, акыркы маалдарда биздин мамлекетибиз ушул башка жакта айтпайын, жеке жаныбыздагы эле мамлекеттерден, Орто Азиядагы мамлекеттерден эң артында калып кеттик. Буялбай айтышыбыз керек. Бюджетибиз тарабынан дагы, саясий жагынан дагы, уюштуруу жагынан дагы эң артта калып кеттик. Андай болбойт. Кудай буйрса, биз ал маселелерди чечебиз. Мамлекетибиз алдыңкы мамлекеттердин катарына кошулат. Бүгүнкү күндөгү экономикалык өсүү темпи боюнча, экономиканын өсүп, бюджеттин көтөрүлүү темпи боюнча биздин мамлекетибиз СНГдагы мамлекеттердин эң алдыңкы орунда турат. Эң алдыңкы орунда 8,8% менен 6 айлыкты жаптык. То есть экономиканын өсүүсү боюнча. Биздин алдыбызда бир дагы мамлекет жок. Бардыгы артыбызда эң эле бизге жакыны 6% тегерегинде экономикасын өстүрүштү. Мына ушинтип тура турган болсо, Кудай кааласа, эми мамлекетибиз бутуна турат. Ушул нерселерди сиздер дагы билишиңиздер керек. Мына жөнөкөй адамдар билиш керек. Ушунун бардыгы кимдер үчүн жасалып атат? Чиновниктер үчүн жасалган жок. Мамлекетте чоң кызмат иштегендер үчүн жасалган жок. Силер үчүн, жөнөкөй адамдар үчүн жасалып атат.